Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Орусиядагы мигранттардын балдары орус тилинен тест тапшыра баштайт. Босого балл 30%дан жогору болушу шарт. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, милдеттүү тесттерлөө 1-апрелден башталат. Ошондой эле мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда, алардын Орусияда мыйзамдуу жашагандыгы да текшерилет. Шыбыткой. Россияда кыргыздарга каршы маанай жаралышы мүмкүн эмес. Россияда миграция көйгөйүнүн татаалдыгына карабастан кыргыздарга каршы маанай жаралышы мүмкүн эмес. Бул тууралуу РФ президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Шыбыткой билдирди. Ал Спутник Кыргызстан агенттигиндеги маегинде эки өлкө бардык пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү экенин белгиледи. Кыргызстандагы кесиптештер, бул биздин достор. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен жолукканда келечек тууралуу баарлашканбыз. Ошондой эле биз чече албай турган маселе жок экенин белгилегенбиз. Миграция көйгөйүнүн татаалдыгына карабастан Россияда кыргыздарга каршы маанай жаралган жок жана жаралышы да мүмкүн эмес, деди Шыбыткой. Ал мамиле курууда саясий кызматташуу гана эмес, бизнес, маданият жана билим берүү тармагындагы адамдардын ортосундагы байланышта маанилүү экенин кошумчалады. Булак Спутник KG. Ички иштер министрлиги Бишкекте 4 адамды кармады. Бишкек шаарында опыз алуу шектелип, 32 жана 31 жаштагы жарандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, алар Бурбур калаанын тургунун кадырыңа шек келтирген видео материалдарды таратабыз деп коркутушуп, андан $10,000 талап кылышкан. Факты опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Андан аркы иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүүлөрдүн Бишкек шаарынын жана Чүй облустунун аймагында күчтүү таасир этүүчү дары дармектерди таратууга катышы бар экени аныкталган. Жыйынтыгында алардын 21-30 жаштагы шериктери да кармалган. Бул факты боюнча сатып өткөрүү максатында күчтүү таасир этүүчү же уулуу заттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Милиция 21 жаштагы жаран дары дармектерди мыйзамсыз алып өтүү жана андан ары жайылтуу менен алектенгенин, ал эми 30-31 жаштагылар мыйзамсыз сатууну ишке ашырып турушканын белгиледи. Кармалгандардан 400-гө жакын күчтүү таасир этүүчү дары дармектер алынган. Учурда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Маек кызматкерлери Абхаз армян номурлуу унааларды камай алабы? Министрдин орун басары жооп берди. 12 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Арсланбек Эгемирзиев жол тескөөчүлөр тарабынан Абхаз армян номурундагы унаалар айып корого камалып жатканын айтып, анын мыйзамдуулугуна кызыкты. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов бул иш менен бажы кызматы алектенерин белгилеп, маек кызматкерлери унаны бажы кызматынын кызматкерлери менен бирге рейд өткөргөндө гана токтотуп берерин билдирди. Унаны текшерип, камакка алууну бажы кызматы жүргүзөт. Алардын катышуусу жок. Биз айып корого киргизе албайбыз, дейди ал. Ошондой эле Урманбетов бүгүнкү күндө бажы кызматынын айып коросунда 900дөй унаа турганын кошумчалады. Баалайбыз. Трамп Путинге ыраазычылык билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Россия лидери Владимир Путинге америкалык Марк Фогелди түрмөдөн бошотконуна өтө ыраазы экенин айтты. Бул туурасында РИА Новости жазды. Анын бул иши үчүн өтө ыраазымын. Президент Путин жасаган нерсени баалайбыз деген Трамп Ак үйдө Фогелди тосуп алганда. Москва менен Вашингтондон Фогелди бошотуу боюнча бул келишими Трамптын айтымында өтө адилеттүү жана акыл эс менен жасалган иш болду. Бирок ал майда чүйдөсүнө токтолгон жок.
Буга чейин россиялык жактоочу Дмитрий Овсянников РИА Новости агенттигине Фогельдин штаттарга өткөрүп берилгенин бекемдеген. Ага чейин Ак үйдүн башчысынын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Уолтс, жакынкы чыгыш боюнча Трамптын атайын өкүлү Стив Уиткоф Россияга барып, мекендешин бошотуу боюнча макулдашып келгенин айткан. Эске салсак, Фогельди аялы менен 2021-жылдын августунда Шереметьево аэропортунан кармашкан. Алардын жүгүнөн наша менен кара куурайдын майын табышкан. Жашаган жайын тинткенде мурдараак бошоткон аялы күч түзүмдөрү келгенге чейин далилдери жок кылып койгону айтылып келет. Ички иштер министрлиги 2021-жылдын май айына чейин Фогель жана анын аялынын дипломатиялык макам менен жүргөндүгүн тактаган. Версиялардын биринде аталган макамды кылмышка шектүү, Россияга келчү Байңызат каналын төптөө үчүн пайдаланып, продукцияларын англис америкалык мектептин окуучуларына таратмак. Аталган жаран ал окуу жайда мугалим болуп иштеген. АКШнын мурдагы кызматкерин ири көлөмдөгү байңызаттардын контрабандасы жана аны сактоо беренеси менен күнөөлөшкөн. Фогель баарын мойнуна алган. Подмосковьедеги Химки соту аны жазасын катуу тартипте өтөсүн деген өкүм менен 14 жылга кескен.